Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 12 декабрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мага эл керек, Камчыбек Ташиев ага тургундарды жакындатпай койгон Баткен бийлигин зекиди. Баткендин Разаков айылынын жашоочулары менен жолугушууга барган улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев ага элди жакындатпай убара тарткан облус жетекчилигине нааразы болду. Мага спектаклдин кереги жок, мага эл керек, жасалма жолугушуу кылсаңар капа болбогула. Эмнеден коркосуңар? Тескерисинче эл менен жолугуп, алар менен баарлашып көйгөйлөрүн угуп чечиш керек, деди Камчыбек Ташиев өзүнүн иш сапарын жүрүшүндө. Şöyle yaşamışlar, bir hoşuma gerek. Ama spektakelden gereği yok. Ama şu el gerek. Jasalma joluguşu kursanlar kapı olurlar. Ümidi de korkuyorlar. İlgin abura çoğul iş gerek, elmeyin sütü iş gerek. Şuların problemasını iş gerek. Şuların problemi çetiş gerek. Min hatayım ona, tangama aldan beri şu şuların elmeyin yolu var. Asıl olsa biz yeri yol durmayız. Gel gel gel. Kesin buna yeldir, ha? Buna yeldir, buna yel kireydi. Buna yeldi kireydi ispeysin. Yol durmayısın. Bu yere 4 adam koyup koymuşsun. Anda bulmuş ki. Ama yeldir, benim altımda tospa olur. Evet. Karasana mı? Yeldirdi kirgizmeye bir yere. Tospoy. 4 adam çok oturuyorsun. Gelmeyen yolun çıkanı geldim de buraya. Kendinize, aynen aynen. Kendinize. Benim batırıneke, benim batırıneke. Allah'a şimdi çeksiz rahmat. Sadra koyuyorum. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Hadi. Gel gel. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Buna yemi, buna yel dese olur. Doğru mu? Doğru. Hatta bunlar yel derdi dayağa toktop koyup kirgizmeyi benimle uçuraştırmayın. Hatta bayağı dejürüstü bakın ketili bir yiyini oda. Andayda jaman görüyorum. Aytып атам, урушуп атам буларды. Андай кылып агыла. Мен атайым мына о бүгүн эртең менен саат 5те тургам. Ошо ойдон ушу элге жолугайын, элин кабар алайын, элдин проблемасын угайын деп атайын келди. Булар болсо мен эл менен жолуктурмун. Эртең эле кетирик киргизип. Ладно, Дагы мекендештер, сиздер үчүн заманбап Институт здоровья стоматологиялык клиникабызды сунуштайбыз. Биздин клиникада тажрыйбалуу стоматологдор, врачтар медициналык кызмат көрсөтөт. Стоматолог, терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, эстетикалык стоматология багытында медициналык кызмат көрсөтөбүз. Баса биздин клиникада заманбап үлгүдөгү микроскоп аркылуу дарылоо кызматы бар. Клиникабыз Яндекс рейтинги боюнча орус клиникалардын арасында алдыңкы орунда турат. Биздин кызматтар: пломба, реставрация, металлокерамика, диактин цирконий, имакс, винир коронкалар, имплантация, синус лифтинг манипуляциялар жасалат. Биздин врачтар ар бир кылган жумушуна 100% кепилдик берет. Билим деңгээлин жогорулатышы үчүн стоматологияга тиешелүү курстарга катышып турушат. Инструменттер акыркы үлгүдөгү паровой автоклав аркылуу тазаланат. Консультация жана рентген акысыз. Байланыш үчүн +7 962 998 18 14 +7 926 493 46 30. Биздин дарек метро Перова, выход 4, улица 1 Владимирская 34 К2. Институт здоровья сизге ишенимдүү жылмаюу тартуулайт. Садыр Жапаров иш сапар менен Ашхабад шаарына барды. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Түркмөнстандын жетекчилигинин чакыруусу боюнча иш сапары менен Түркмөнстандын Ашхабад шаарына барды. Мамлекет башчысынын учагы Түркмөнстандын борборунун эл аралык аэропортуна конгон. Эл аралык аэропортто форумга катышуучу өлкөлөрдүн желектери илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилген. Саламдашуудан кийин улуттук кийимчен улан кыздар мамлекет башчысына гүл жана нан менен туз тартуулашты. Президент Садыр Жапаровду Түркмөнстандын халык маслахатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Ошол жерде аэропортто президент Садыр Жапаровду Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушуусу болду. Халык маслахатынын төрагасы Кыргыз Республикасынын президентин жылуу тосуп алып, Ысык көлгө болгон жайкы сапарын өзгөчө жылуу сезим менен эскерип, өлкөлөр ортосундагы чын ыңкыластуу достук маанайын өзгөчө белгилеген. Тараптар мындан аркы кызматташуунун келечеги тууралуу пикир алмашып, эки жана көп тараптуу форматта активдүү өзара аракеттенүүгө даяр экендиктерин билдиришкен.
Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров тынчтыктын жана ишенимдин эл аралык жылына 2025-жылы бейтараптыктын эл аралык күнүнө жана Түркмөнстандын туруктуу бейтараптыгынын 30 жылдыгына арналган эл аралык форумдун ишине катышат. Дүйнө биринчилигинен коло алган боксчу Нышановго $75.000 сертификат берилди. Ыктыяр Нышанов бокс боюнча дүйнө биринчилигинен коло медаль жеңди. Мелдеш Бириккен Араб Эмирликтеринде өтүп жатат. Нышанов 71 кг салмак категориясында күч сынашкан. Турнирди 1-16 финалдан баштап алгачкы австралиялык, андан кийин тайланддык боксчуларды нокаут түшүргөн. Чейрек финалда молдовалык спортчуну жеңген. Жарым финалда гана калыстар жеңишти казак боксчусуна ыйгарып, Нышанов коло медалдын жана $75.000 сертификаттын ээси болду. Ал эми дагы бир мекендешибиз Омар Ливаза мелдештин финалына чыгып тарых жаратты. УКМК улуттар аралык кастыкты козутуу деген шек менен Айбек Теңизбайды кармады. Улуттук коопсуздук кызматы улуттар аралык кастыкты козутуу деген шек менен активисттин кармалганын кабарлады. Маалыматка ылайык соц тармакта белгилүү бир улутка карата жеке кастыгын билдирген чагымчыл билдирүүлөрдү байма-бай жарыялап келген. Экспертиза шектүүнүн материалдарында улуттар аралык кастыкты козутуунун белгилери бар экенин тастыктаган. Атайын кызмат шектүүнүн аракеттен достор аралык чыр-чатакты козутуу фактор болуп саналып, массалык баш алмандыкка алып келиши мүмкүн экенин белгилеген. Шык Маматовго жогорку атайын наам ыйгарылды. Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шык Маматовго жогорку атайын наам ыйгарылды. Бул тууралуу салык кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, ага ылайык салык кызматынын төрагасы Шык Маматов Алмамбет Насыркановичке салык кызматынын 2-чи рангдагы мамлекеттик кеңешчиси жогорку атайын наамы ыйгарылган. Акчага акыл эси жайында эмес деген корутунду чыгарышкан психиатрия жана наркология борборунун 6 дарыгер кармалды. Республикалык психиатрия жана наркология борборунун 6 соттук психиатриялык эксперти коррупцияга шектелип кармалышты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, кармалган кызматкерлер акча алып, оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча айыпталган адамдарга акыл эси жайында эмес деген корутунду чыгарып, кылмыш жоопкерчилигинен качууга мүмкүндүк беришкени аныкталган. Тактап айтканда, эксперт дарыгерлер баңгизаттарды, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча айыпталган МА аттуу жаранга 2 жолу соттук психиатриялык экспертиза жүргүзгөнү, ошондой эле туугандарынан өзгөчө ири суммада 1,5 миллион сом алышып, соттолуучуга карата 2 жолу акыл эси жайында эмес деген корутунду чыгарып беришкени аныкталган. 10 декабрда козголгон кылмыш ишинин алкагында Республикалык психиатрия жана наркология борборунун 6 эксперт дарыгери 1950-жылы туулган, 1966, 1969, 1971 жана 1972-жылы туулган жарандар кармалып УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Бирөөңөр жоксуңар, жол милициясынын башчысы кол алдындагыларды текшерген. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын жетекчиси Азенбек Козукеев кол алдындагыларды жаңыча иштөөгө чакырды. Ал балыкчы жана Кемин аймагын кыдырып, жолдон автоинспекторлорду көрбөгөнүн айтып сындаган. Бишкектен балыкчыга чейин бир да инспектор көргөн жокмун деди ал. Козукеев кездешкен кемчиликтерди дароо жоюуну, жол тазалаган кызматкерлер менен тыгыз иштөөнү жана аларды коштоп жүрүүнү тапшырган. Буга чейин ал Бишкек Ош жолундагы Сосновка постун таң атпай барып текшерип, жылынып отурган кызматкерлерди сыртка чыгарып, кыймылды жөнгө салууну тапшырган. Түзден этпепсиңер, печатты басып коюпсуңар. Сиздин келгениңизди билгенден кийин апарып кол койдуп коюш керек азында, балдар дислокациясы жок иштешип атат көчөдө. Машина жөн эле турат. Бул деген машина деген профилактика иштейт. Эмне эмне деген. Көрүнмөй калат. Профилактика иштери көбүрөөк жүргүзүш керек. Ар бир айдоочуга биз түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, өтөтөнү биз тежение кылабыз. Анан дислокациялар 30 жыл жүргүзүлгөн, 30 жыл болот. Жетекчилерин кайдыгер келбейт, карабайт, текшербейт. Сиз өзүңүз старший лейтенант экенсиз. Өзүңүз деле мыйзамдуу иштебейсиз.
уюштурбайсыңар, дептердин баарын чакырып, өзүң обследование кылбайсыңар машинада, кабинетте отурбай. Аба ырайы бузулгандан кийин болду. Замыңыз кандай ойнош керек? Сиз өзүңүз так иштешиңиз керек. Вот, кайсы жерлерде жумуш стабиль болушу. Болбосо алмаштырыш керек башка. Иштейбеген балдар бар. Эми ушинтип өлүп да карап тура беребизби? Бир эффект кылып туруп иштебейли. Башка жолун иштебейли. Атам замандагы жол менен иштебейли. Башка жаңыландыруу бирдекен ойлоп чыкпайбы? Кабинетте отурган, күнүнө 2 саат отургула кабинетте кагаз жумуштарым болду. Киши кабыл алган прием граждан сотрудник отургузбой болду. Калганын сен баш болчу, мен жүрөм голду. Билмейсиңер, буяка бир бөлөң бутпас келбесиңер. Мен шаардан чыгып, балычага темадым. Бир гай көргөн жокмун силер, жүз бир күрөсүн. Урматтуу кыргыз элим, чет өлкөгө операцияга чыгам. Жакында $15,000 керек болуп. Allah rahatsızlığı için жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн жашап келем. Ошондой эле кызыгы калбады. Факыр күндөрү ушу балдарым эле жашап калдым дегендир. Менден карыз эмессиздер. Allah rahatsızlığı için жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн чыгуудан, айласынан интернетке жардам сурап. Мбанк Алина деп чыгат. Сбербанк Замира деп чыгат. Айла кетип жардам сурап чыгуудан сиздерден сураныч. Allah rahatsızlığı için жардам берип коюңуздар. Борбордук шайлоо комитети 87 адамды Жогорку Кеңештин депутаты катары каттады. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү отурумунда 87 адамды Жогорку Кеңештин депутаты катары расмий каттады. Комиссия мүчөлөрү 29 округтан шайланган депутаттарды каттоо жана аларга күбөлүк менен төш белги тапшыруу боюнча токтом кабыл алышкан. Комиссиянын төрагасы Тынчтык Шайназаров 28 чакырылыштын 1-жыйыны 17 декабрга пландалып жатканын билдирген. Буга чейин БШК номер 13 округтагы айрым мыйзам бузуулардан улам добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган болчу. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңешке депутаттарды мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30 ноябрда өттү. Бул ирет өнөктүк жаңы система менен жүрдү. Өлкө аймагы 30 округка бөлүнүп, ар биринен 3төн депутат шайланып келди. Буга чейин БШК 29 округтагы добуш берүүнүн жыйынтыгын бекитип, мандат алуучулардын тизмесин жарыялаган. 2 жумада 2709 айдоочулук күбөлүк онлайн алмаштырылды. Президенттин иш башкармалыгына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик борбордун айдоочулук курамдык каттоо бөлүмүнүн башчысы Адилет Сейталиев документти онлайн алмаштыргысы келгендер улам көбөйүп жатканын билдирди. 2 жумада 11208 адам айдоочулук күбөлүгүн алмаштыруу өтүнчү менен кайрылды. Бул тууралуу Адилет Сейталиев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында азырынча онлайн кызматты көрсөтүүдө айрым кыйынчылыктар бар. Айдоочулук күбөлүктү түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн алмаштыруу кызматы 17 ноябрдан тарта жеткиликтүү болду. Айдын аягына чейин тактап айтканда 2 жумада 2709 онлайн кайрылуу түштү. Ал эми офлайн 8499 адам кайрылды. Онлайн кызматты көрсөтүүдө айрым кыйынчылыктар бар. Мисалы, колдонуучулар сүрөт же дарек киргизүүдө катачылык кетирген учурлар болууда. Почта аркылуу жөнөткөнүбүздө дарек так эмес, телефон номерде туура эмес көрсөтүлүп калган учурлар бар. Буга байланыштуу айдоочулук күбөлүктөрү кайра бизге кайтып келип жатат. Ошондуктан колдонуучулардан дарек жана телефон номерлерин так көрсөтүүнү өтүнөт элем, деди Сейталиев. Ошондой эле айдоочулук күбөлүктү онлайн алмаштыруу бюрократия менен кезекти кыскартуу орчундуу салым кошуп жатканын билдирди. Эмгек министрлиги кышкы эс алуу күндөрүн узартууну сунуштап жатат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кышкы эс алуу күндөрүн 1 январдан 12 январга чейин узартууну сунуштап жатат. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга илинди. Эмгек кодекси боюнча кыргызстандыктар 1-7 январ күндөрү эс алышы керек эле. Токтом долбоорунда 8 январдагы иш күнүн 7 февралга, 9 январдагы иш күнүн 25 апрелге жылдыруу сунушталган. Эгер документ кабыл алынып калса, кышкы каникул 11 күнгө созулуп 12 январдан тарта эл жумушка чыга баштайт. Министрлик буга бир нече жагдай түрткү экенин белгилеген. Биринчиден, жаңы жылдан кийин вирустук инфекциялар күч алат. Экинчиден, окуучулардын каникулу 12 январга чейин созулат. Алардын ата-энеси менен чогуу эс алуусуна шарт түзүү зарыл. Мындан тышкары кышкы туризмден түшчү кирешени көбөйтүү жана энергетикалык жүктү азайтууда жүйө катары келтирилген. Кыргызстанга электромобилдерди бажы алымсыз алып кирүүгө уруксат берилди.
Евразиялык өкмөттөр аралык кеңеш 2026 жылы Кыргызстанга электромобилдерди бажы алымсыз алып кирүүгө уруксат берүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясы билдирди. Чечимге ылайык Кыргызстан 15 миңге чейин электр транспортун, анын ичинде таза электр унаалары жана ыраттуу гибридтер бажы алымсыз алып кирүүгө квота алды. Жеңилдик Кыргызстанда туруктуу жашаган жарандарга гана берилет. Бул транспортты Казакстан же Россиянын жарандыгы же туруктуу жашаган жери бар адамдарга ээлик кылуу же пайдалануу укугун өткөрүп берүүгө тыюу салынат. ЭЭКте белгиленгендей, ушундай эле шарттар Армения менен Беларуска дагы тиешелүү. Бирок гибридтер үчүн Беларустун резиденттеринин укуктарды өткөрүп берүүгө өзүнчө тыюу салынган. ЭЭКтин соода министри Андрей Слепнев бул чара мурунку жылдар өзүнүн натыйжалуулугун далилдегенин белгиледи. Анын айтымында алымдардан бошотуу ЭЭП өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда электромобилдер рыногун кеңейтүү, кубаттуу инфраструктурасын өнүктүрүүгө жана экологиялык таза транспорттун үлүшүн жогорулатууга өбөлгө түзөт. Өкмөттөр аралык кеңештин отуруму Москвада Беларустун премьер-министри Александр Турчиндин төрагалыгы астында өттү. 2023 жылы Беларустун ЭЭПтин бардык органдарында, анын ичинде Евразиялык өкмөттөр аралык кеңеште төрагалык кылууда.